Адамдар дуа кылып жатышты, айымдар ыйлап жиберишти. Стюардессалардын өздөрү да коркуп, 69 жүздөрү бозороп калган. ZTV редакциясына Air Астана KC 859 рейсинде болгон окуя тууралуу күбөлөрдүн видеосу жана билдирүүлөр келип түшкөн. Жүргүнчүлөрдүн айтымында учак көтөрүлө баштаганда эле салондо түшүнүксүз үндөр угулган. Учуп чыккан соң болжол менен 30-40 мүнөт өтпөй учак 10.000 метрден 3.000 метрге чейин кескин төмөндөй баштаган. Адамдар дуа кылып жатышты, айымдар ыйлап жиберишти. Стюардессалар өздөрү да коркуп, жүздөрү бозороп калган бир маалда үн кулак аркылуу талаага шашылыш конууга даярдануу керектиги айтылды. Стюардессанын үнү калчылдап, корккону билинип турду деп билдирди жүргүнчүлөрдүн бири. Күбөлөрдүн айтымында төмөндөө процесси 10-15 мүнөттө созулган. Бир маалда салондо дүрбөлөң түшүп, адамдар ордуларынан тура башташкан. Стюардессалар болсо өтмөктөрдө чуркап жүрүшкөн. Air Астана авиакомпаниясы ZTV Казакстан редакциясына окуяны ырастап, төмөнгөдөй маалымат берди. 31 августта Алматы Актау каттамын аткарган KC 859 рейсинин экипажы Актауга жакындаганда техникалык мүчүлүштүк тууралуу билдирип, эрежеге ылайык артыкчылык менен конууга уруксат сураган. Андан кийин учак коопсуз бийиктикке түшүп, Актау аэропортуна ийгиликтүү конгон. Учакка текшерүү жүргүзүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Ал эми Актау Алматы багыты боюнча кайыттарым рейстин жүргүнчүлөрү башка учак менен жөнөтүлгөн. Сейчас бортпроводники начнут подготовку салона. Дальнейшая инструкция будет дополнительно. Ladies and gentlemen, this is your flight, supervisor speaking. Due to categorization. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Ош шаарынын мурдагы биринчи вице-мэри кармалды. Ош шаарынын мурдагы биринчи вице-мэри коррупцияга айыпталып камакка алынды. Бул тууралуу ОКМКдан билдиришти. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялоо фактысы боюнча Ош шаардык мэриясынан, кадастр мамлекеттик мекемесинен жана Ош шаарынын архитектурасынын жооптуу кызматкерлерине карата козголгон кылмыш иши боюнча ОКМК тарабынан тергөө амалдары жүрүп жатат. Белгиленгендей 2022 жылдын 8 сентябрында Ош шаарынын биринчи вице-мэри 55 гектардан ашык айыл чарба жерлерин өндүрүштүк категорияга мыйзамсыз которуу боюнча токтомдорго кол койгон. Алардын негизинде жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин Оштогу бөлүмү тарабынан жоопкерчилиги чектелген компаниясынын пайдасына мамлекеттик актылар берилген. Ош шаардык соту ага карата 31 сентябрга чейин камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын тандады. Кытайда 19 жаштагы жигит телефон тиктеп отура берип шал болуп кала жаздады. Кытайда Фусцян провинциясынын Цюаньшоу шаарында 19 жаштагы Сяо Дун аттуу студент күндө кылган адатынан кийин ооруканага жатып калды. Ал башын ийген абалда бир канча саат телефон тиктеп отура бериши. Жыйында жигит кафеде иштеп, көп убакыт бою идиш аяк жууп, үстөлдөрдү сүртүп, бүкүрөйгөн абалда жүргөн. Бош убактысында да эс албай телефон тиктеп отура берген. Анын мойнундагы тынымсыз чыңалуу өз таасирин тийгизген. Башында, колунда, буттарында жана мойнунда уюп калуу пайда болуп, 30 июлда Сяо ойгонуп, буттарын кыймылдата албай калганын байкаган. Текшерүүдө моюн омурткасында кан уюп калганы аныкталган. Уюган кан жүлөндү кысып, дененин дээрлик толук шал болуп калышына себеп болгон. Оорулууга шашылыш операция жасалып, уюган канды алып салышты. Операция ийгиликтүү өттү. Сяо буттарын өз алдынча кыймылдата баштады жана дарыгерлер толук айыгып кетерин айтышууда.
Өзгөндө терезе жууп жатып 60 жаштагы мектеп кызматкери кулап түштү. Өзгөн районундагы Разаков атындагы мектеп-интернатынын 60 жаштагы техникалык кызматкери терезе жууп жатып кулап кетти. Бул тууралуу Өздүк булактар маалымдашты. Маалыматка караганда окуя 2025 жылдын 1-сентябрында болгон. Ал 1-кабаттагы терезени тазалап жатканда кокустан кулап жаракат алган. Жабыркаган кызматкер Өзгөн райондук ооруканага жеткирилгенден кийин Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына которулган. Ош облустук оорукананын маалыматына ылайык, бейтапка 2 бел омурткасынын компрессиялык сыныгы диагноз коюлган, жүлүнүнө зыян келген эмес. Бейтап 1-сентябрда келип түшкөн. Азыр нейрохирургия бөлүмүндө дарыланып жатат. Абалы канааттандырарлык, башка жаракаттары жок. Эртең жергиликтүү анестезия менен операция жүргүзүлүп, омурткасы атайын медициналык цемент менен катып коюлат деп билдирди ооруканадан. Жабыркаган жаран аталган билим берүү мекемесинде көп жылдан бери эмгектенип келет. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар.